Андан тышкары айтып кете турган нерсе, мага деген расмий түрдө бир нече кайрылуулар келишти. Ошонун ортосунда эми кыскача сөз менен Минсоцтрудка кайрылат элем да. Биздеги инвалиддер ар бир жылы ошол инвалид экенимди подтверждать этиш керекмин деп абдан ачууланып атышат да. Бул маселе 6-чакырылышта дагы, буга чейинки чакырылышта да айтылып кеткен. Улам ар бир жылы комиссия өтүп кетет. Эми кол бутум жок болсо жаңы кол жаңы бут өсмөк беле. Ошол маселени сөзсүз түрдө министрге жеткирип, айтырып, өкмөткө жеткирип туруп, кандайдыр бир жолдорун табыш керек да. Инвалид адамдарды, ошо мүмкүнчүлүгү чектеген адамдарды кыйнап, ар бир жылы свидетельство кылдырып, жаңыдан сертификат алгыла, жаңыдан регистрациядан өткүлө, жаңыдан ошо барып туруп, колуңар, бутуңар былтыр жок болчу, быйыл өсүп кеткен жокпу деп шылдыңдагандай болуп, кайра барып туруп, ошону подтверждение алып бергиле деп, аябай мындай туура эмес мамиле болуп атат да адамдарыбызгачы. Же компенсациясы абдан чоң болсочу. Шылдыңдагандай мамлекет тарабынан мамиле болуп атат. Мен ойлойм, буну деген биз жокко чыгарыш керекпиз. Буту колу жок адамдарды ошентип кыйнабаш керек. Ар бир жылы барып текшерип, мамлекетке далилдеп бергиле деп. Болгону алган пенсиясы да такыр аябай аз.